Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кутман укушак күңүздөр менен Kia Rio автоунаазы сатылып атат. Жылы 2016, кыймылдаткычынын көлөмү 1.6, автомат коробка, өзүнүн өңү күмүш түстөгү экен, мындай серебристый. Азыр машинанын бир сыйра сыртын көргөзөйүн. По кузову арт жагында бамперинде бир аз мындай трещиналар бар экен. Парктрониктер бирок иштейт экен. Бир сыйра көргөзөйүн. Немесин мундун алмаштырыш керек, же ушойдон эле пока айдап турса болот. Бул жана наклейкасы сыйрылып калгандары. Сыртында наклейкасычы, ичиндеги немеси целый эле. Бренд өтпөй калган, ошон үчүн бренд жок. 4 дөңгөлөгү ушундай жакшы абалда. Комплектациясы средний комплектациядан бир аз жогорураак комплектация. Ушул немеси алмашыптыр, капотучу. Китайский экен немеси капоту. Андан кийин могу бампери, ушу бамперин билбейм, историясында бир ДТП бар экен. Ушу астан сүзүлүптүр бир жолучу. Өзүңөр көрүп атасыңар, могу немеси линза, светодиодный немеси бар, лентасы, бирок бунусу иштебейт экен. Туманниктер иштейт экен. Могу поворотниги күзгүзүндө. Комплектациясы жакшы комплектация. Полный электропакет. Мультируль, подогрев руль, подогрев лобовой, подогрев сидений иштейт экен. Лобовойунда трещина бар, бирок могу подогреви иштейт экен. Могу неме майда болуп көрүнүп атабы? Жагында майда спиральдар бар экен. Ева ковриктери бар, чехолдору бар. Арт жагында бир сыйра көргөзөйүн. Так, вин кодун пауза кылып, вин кодун жазып текшерсеңер болот, историясын машинанын. Пробег боюнча 342 000 пробег экен. Чек күйүп атат, катализатор жок дейт, ошон үчүн күйүп калган дейт чек. Анан кийин оң жак ABS-тин датчигин текшертиш керек дейт. Климат контроль бар. Бул жакта магнитофон бар, штатный. Өзүнүн Starline автозапуск, автозавод сигнализациясы бар экен. Өзүнүн заводской ушундай подлокотник бар экен, штатный. Так, дагы айта кетчү нерсе, немеси иштейт, мультирулю бар. Фараз автозу бар экен. Кыскасы жакшы. Машинанын базы боюнча айтсам, базы 720 000 дейт. Дагы содалашып түшүп берем дейт. Машинаны желательно переоформление менен февралдын 7-синде бүтөт экен, немеси страховкасы. Желательно переоформление менен дейт. Ошондой машинаны дагы бир сыйра көрүп, өзүнүн өңү ушундай серебристый. Содалашсаңар болот, түшүп берет. Кыргызстанга кетип атам дейт, ошон үчүн машинаны сатып кетип атам дейт. Ошо биздин каналга кайрылсаңар болот, реклама боюнча. Комментарий жазгыла, видеого лайк басып койгула, WhatsApp группаларга бөлүшүп койгула, эгерде ким арзан, экономичный таксиге иштегенге машина издеп жатса, жакшы вариант го деп ойлоп атам. Минимальный вложение менен жакшы машинаны алып алсаңар болот. Урматтуу достор, эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.